жарым. Assalamu alaikum, урматтуу Багастыруу Кыргызстан каналынын көрүүчүлөрү, кутман күнүңүздөр менен. Биз бүгүн Чоңолай жергесиндебиз. Бүгүн ушул Чоңолай боюнча сиздерге маалымат беребиз. Достор, бүгүн саат 10-до райондук администрацияда буюрса жыйындар залында бак даават боюнча сиздерге маалымат беребиз. Келиңиздер, бүгүн ушул жерде сиздер менен сүйлөшөбүз. Достор, мына ушул Чоңолай району Памир тоо кыркаларынын ортосунда жайгашкан. Тагыраагы Чоңолай Памир кыркалары жана Кичелай тоо кыркаларынын ортосунда жайгашкан өзөн. Мына ушул өрөөн. Бул өрөөнүн ортосунан Чоң Кызыл Суу деген дарыя агып өтөт. Негизинен бул айыл Дара Откоргон, Жекенди жана Кашка Суу айыл өкмөттөрүнө бөлүнөт. Жеринин аянты 5800 километр квадраты түзөт экен. Мына көрүнүп турат сиздерге дүп үйгөн карабак. Дарыянын эки чекесиндеги дүп үйгөн карабактар булар жапайы чычырканак. Орусчасы облепиха. Мына достор, эми гана таң атып күн чыгып келатат. Мына булут басып турган тоолор булар Памир тоо кыркалары. Мына чыгыш жагын көрсөтө турган болсок, бул Кыргызстандагы эң бийик чокулардын бири, экинчи орунда турган бул Лелин чокусу. Экинчи орунда турат, 7000 метрден ашык. Кар баскан тоолор. Күн эми гана сонун болуп чыгып келатат. Буюрса, Чоңолайдын тузун татып, сиздер менен бүгүн маектешип кетебиз. Негизинен элдин тиричилиги бул жерде мал чарбачылык жана дыйканчылык болот. Картошка айдалат бул жерде. Ошондой эле кой жана уй багылат. Андан башка мамлекеттик иште иштеген бюджетниктер түзөт. Ылдый жагыбыз мынакей. Бул жагында Жекенди, чыгыш жагында Кашка Суу жайгашкан. Элдин саны 2007 жылдагы маалымат боюнча бул жерде 25 000 калк жашайт экен. Мына достор, сонун жаздан кышка келип калдык. Чынында эле суук. Эртең мененки погода суук эле болуп атат. Карабайсыздарбы, керемет. Эгерде сиз айылда туулуп, айылда өскөн болсоңуз, айылга келгендеги бул кереметти сиз дагы түшүнө аласыз. Өтө сонун. Күндүн чыгып келатканы аябай жагып атат мунуга. Тоолордун ак мөңгү баскан кырларына гана тийди мунуга. Жана чыга элек болчу, азыр мына чыга баштады. Мына зигзаг жол менен адырга чыгып келатабыз. Мына адырдын башына сонун кылып стол куруп коюштур азаматтар. Сонун гана мына ушул жерде отуруп алып, бүтүндөй мына ушул панораманы көрсө болот экен. Сонун. Булут баскан тоолор. Чоңолайдын көпчүлүк жерлерин мына ушундай кызыл топурактуу шагылдар түзөт. Мынакей. Былтыркы жылы жана мурдагы жылы полукарлик ММ106 тамырында алып келген бак. Былтыркы мына майда тургандары булар былтыркы жылы тигилиптир. Мына сол жагында турган бак буга 2 жыл болуптур. Азыр ушул бакты көрөлү. Болгондо дагы Дара Откоргондун өзүндө деңиз деңгээлинен 2450-2500 метр бийиктикте. Алай өрөөнү билесиздер, өтө суук аймактардын бири. Биз бийик өсүүчү дарактар дагы өспөйт деген жерде
Булар полукарликти өстүрүп атышат. Азыр көрөлү. Туугандар, мына алдыбыздагы биринчи көчөттө мөмө бүчүр бар экен. Мөмө бүчүр бар. Кийинки көчөттөрдө мынакей. Кийинки көчөттөрдө дагы көрсөтөйүн. Мынакей. Мөмө бүчүр бар. Мына эгер багбанчылыкты кыламын десеңиздер, буга айла жок экен. Кылса болот экен демек. Нарын шаарынын өзүн айтып ала турган болсок, Нарын шаары 2000 метр бийиктикте. Бул жерден 500 метр төмөн деген сөз. Мына жалбырактарын таштай эле экен, жакшы адаптациясы жогураак. Балким адаптация болуп кетет 1-2 жылда. Редчиф кызыл түстөгү алма жакшыраак жалбырагын таштаптыр, анын адаптациясы жакшы экен. Берки Golden Delicious экен мына сорт. Бул жалбырагын таштай эле экен. Өсүүсүн көрөлү. Өскөн жери мынакей 20 сантиметрден ашык өсүптүр. Кийинки жылга канчалык бой берет? Буюрса көрөбүз. Мына достор, полукарлик тигилген аралыгын көрүңүздөр. Бул аван 1,5 метрге 1,5 метр аралыкта тиккен окшойт. Бул жерде кар калың экен, бутум кирип кетет мына. Тизеден кар экен. Аралап басып келатам. Мына Golden Delicious деген алманын бүчүрү, алма бүчүр. Бир бутагында 3 алма бүчүр бар экен. Буюрса байланышта бололу. Балким жайында алма алып калса, суранабыз ээсинен. Ушул алманы таштап коюң маалымат биз үчүн. Көрүңүздөр. Бирөө кайталаган катаны биз кайталабышыбыз керек. Бирөө өткөргөн практиканы ал биз өзүбүз үчүн пайдаланышыбыз керек. Мына алдыбызда агып аткан чоң суу. Кызыл суу деген дарыя. Мына туугандар.